Жаңы жылды отурлай күндөн күнгө сонун кечелери башталып, аны менен катар ага эжелер, сиңдилер, айымдар бардыгы мына ушундай сонун кече көйнөктөрүн тандаганга ашыгышат. Алардын бирден бир максаты мына ошол кеченин ханышасы болуу. Эми быйылкы жылы кандай көйнөктөр модада, барыбыз бирге байкайлы. Кандай гана кечеге барбаңыз, макияж, чач жазылганыңыздан сырткары эң маанилүүсү бул сиз кийип барган көйнөк. Сиздин сулууңузду дагы да арттырган керемет көрүнүшкө ээ болушу керек. Эгерде сиз той топурга же маанилүү кечеге барсаңыз, анда узун, барпыраак көйнөктөрдү тандаганыңыз жакшы болот. Анткени 2 жылдан бери дал ушундай көйнөктөр көп кийилип жатканын байкасак керек. Эгерде боюңуз узун болсо, бул көйнөктөр сиздин дене мүчөңүзгө төп келишип, барган жериңизден эч кыйналбай эркен жүрө аласыз. Ал эми боюңуз бир аз кичирээк болсо, бийик такалуу бут кийим менен кийсеңиз, узун бойлуу ак кыз болуп чыга келесиз. Ал эми жаңы жыл жакындап калгандыктан болушунча ачык түстө жана жылтыраак көйнөктөрдү тандай берсеңиз болот. Себеби жалтыр өңдөр көпчүлүктүн көңүл чордонун сизге бурушу толук мүмкүн. Эгерде бир күндүк кечеге көп акча коротуп сатып алгыңыз келбесе, ижарага берүүчү көйнөктөрдөн алсаңыз чөнтөгүңүзгө пайда алып келет. Эң нескиси, сиз тандаган көйнөк өзүңүзгө жагып, ыңгайлуу сезген болсоңуз, анда кече мыкты өттү деп ишенсек болот. Себеби жакшы тандалган кийим бир гана бой келбетти гана өзгөртпөстөн, жан дүйнөнү да өзгөртөт экен. Айпира Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай программасы.